Саламатсыздарбы? Биз эми сиздерге мурунку сабакта айтканмын. Жанагы игра боюнча деле биз бир играны тандап туруп, Play Market'ten скачать этип туруп, ошону ойноп, YouTube'га киргизип просмотр көбөйтсөк дагы болот деп айтканмын. Азыр эми ошону кандай монтаж кылганды үйрөтөм. CapCut'га киребиз. Мына видеону тандайбыз. Мынакей. Бул жерде ошо видеону сразу киргизебиз дагы. Биринчи эле обложкасын тандап алабыз. Мына обложканы мен тандадым. Тандагандан кийин сохранить дегенди басабыз. Автоматически галереяга кирет. Биринчи обложкаңызды даярдап алышыңыз керек. Андан кийин мына музыка, өзүнүн оригинальный музыкасы бар. Ал музыканы өчүрүп салабыз дагы. Если кааласак, башка музыка деле койсок болот. Азыр бир катары сиздерге көрсөтөйүн. Мына акырында концовканы удалить этип салабыз. Мынакей. Өчтү. Эми биз жанагы видеодо смайликтер болот го, биз YouTube'дан көргөндө. Ошол смайликтер готовый бар, ошолорду тандап койсоңуздар болот. Мисалы, мен мынаны тандадым. Каттал деген англисча. Ошону тандап туруп коёмун дагы. Ушул жазуу кайсыл жерге чейин до конца чыгыш керекпи, же болбосо сначала до конца чыгыш керекпи, ошону өзүңүз тандайсыз дагы. Мына астындагыны чойсоңуз, ошондой коюлуп калат. Бул жерде музыка болот. Видеодон алынган музыкалар жанагы. Бул жерде болсо прямо с Google скачать этилген музыкалар. Бир музыканы тандаган учурда YouTube авторский права деп ошону катуу карайт. Ошону карашыңыздар керек. Себеби Google'дан караганда жазасыздар. Например, песни для детей без авторских прав деп жазышыңар керек. Ошондо музыкалар чыгат, ошонун өзүңүзгө жакканын тандап туруп аласыз дагы коесуз. Бул жерге жанагы башында сиздин видеоңуз кандай чыгышын каалайсыз, ошондой ошону бирин тандап аласыз да мына жерден. Мен мынаны тандап алдым. Мисал катары эле көрсөтүп ошондой чыгат. Мына лайк дегенди, мына коңгуроонун сүрөттөрүнү койсоңуздар болот. Иши кылса өтө стикерлер көп, каалаганды коюп алсаңыздар болот. Еще айта турган нерсе, мисалы сиз дополнительно бир текст жазып кое турган болсоңуз дагы, бул жерден добавить текст дегенди басып туруп киргизсеңиз болот. Мына жерде цветтери бар, тень, сияние, обводка деп ошолорду тандап дагы өзүңүзгө жакканын тандап кое алсаңыз болот. Мисалы, мен мына ужастики деп жаздым. До конца эмес, жанагы бир эме стикер тандап койбодукпу, ошого чейин эле болсун деп тандадым. Уже бүттү, ушуну менен обработка болот. Ушул до конца чыккандан кийин эле бүтөт. Сурооңуздар болсо комментарий жазып кетиңиздер. Дагы эмне боюнча видео чыгарып берейин, ошону дагы жаза кетиңиздер.